Ардактуу угармандарым, саламатсыздарбы? Жашоо окуялары каналына кош келиңиздер. Бүгүн мен сиздер менен жөнөкөйлүүлүктүн тереңинде жаткан, адамды сыздаткан, бирок акырында үмүт отун жандырган бир үй бүлөнүн тагдыры тууралуу баяндап бермекчимин. Бул окуя турмуштун бороон чапкынына кабылып, бирок биримдиги менен гана кайра калыбына келген адамдар жөнүндөгү баян. Бир кездери айыл четиндеги эскилиги жеткен, чатырынан жамгыр тамган үйдө Сапар менен Айнагүл жашачу. Сапар кара жумуштун кишиси. Айнагүл болсо күнү түнү тикмечилик кылып, балдарын окууга даярдаган мээнеткеч аял эле. Үйү эски болсо да, алардын дасторконунан нан үзүлчү эмес. Ар бир кечинде Сапар жумуштан чарчап келгенде, балдары чуркап чыгып тосуп алат. Айнагүл болсо жылуу чайын сунуп, алардын бакыты байлык эмес, бири-биринин көзүнө тике карап, ишеним менен жылмайып койгонунда эле. Сапар тоо арасындагы курулуштарда күнү түнү иштеп, бел чечпеген кара жумушчу. Алардын үйү материалдык жактан кедей болсо да, кечинде дасторкон тегерегинде балдарынын күлкүсү менен толгон бай үй эле. Алар эртеңки күн үчүн эмес, бүгүнкү күн үчүн жашашчу. Ал кезде бакыт деген эмне экенин билбесе да, аны күн сайын сезишчү. Тагдыр ар дайым эле күнөстүү күндөрдү тартуулай бербейт экен. Бир күнү курулушта иштеп жүргөн Сапар каттуу кырсыкка кабылды. Кыштын күнү, күн суук. Сапар көп кабаттуу имараттын үстүндө иштеп жатып, тең салмактуулугун жоготуп алды. Бийиктиктен кулаган Сапар үчүн ал күн акыркы эмгек күнү болду. Омурткасынан алган оор жаракат аны шал кылып койду. Оорукананын коридору жыттанган дарылар, ак халатчан дарыгерлердин муздак үнү Айнагүл үчүн дүйнө бир заматта караңгылап калды. Ал баса албайт деген сөз анын жүрөгүн бычактай эле кесип кетти. Үй бүлө оор абалга кептелди. Дарыланууга акча керек, балдарды окутуу керек, үйдөгү жеген нандын камыр азыктары да түгөндү. Ар кайсы жактан келген карыздар, ай сайын топтолгон кредиттер аларды кыйнай баштады. Бул оор мезгилде Айнагүлдүн көз жашына да убакыт калбады. Ал күнүгө таңкы саат 4-тө туруп, кошуналардын малын саап, короосун тазалап, түшкө чейин тикмечилик менен алектенди. Ал эми Сапарга барганда көзүнө жаш албай, Сапар да көзүнө жаш албаш үчүн ал өзүнүн чарчаганын жашырып, баары жакшы болот деп жылмайып койчу. Эң чоң эрдикти ушул мезгилде алардын уулу 17 жаштагы Эрлан көрсөттү. Ал мектепти бүтөөр жылы окуусун таштап, шаарга оор жумушка кетти. Бир жолу Айнагүл уулуна чалганда, телефондун аркы жагында бетон аралаштырылган машиналардын үнү угулуп, уулунун чарчаган деми угулду. Эрлан күнү түнү иштеп, атасына эң кымбат дарыларды сатып берүү үчүн өзүнүн жаштыгын, кыялдарын курмандыкка чалды. Бир үй бүлө бири-биринин жүгүн көтөрүп, сынып кетпөө үчүн болгон күчүн жумшап жатышты. 2 жылдык оор дарылануу, эч токтобогон эмгек жана чексиз ишеним акыры өз жемишин бере баштады. Сапар акырындап колуна таяк алып, короосунда өзү басып жүрө баштады. Биринчи жолу балдары менен дасторкон үстүндө отурганда, ал балдарынын маңдайындагы бырыштарды, аялынын чарчаңкы, бирок бактылуу көздөрүн карап, үнсүз ыйлады. Алар материалдык жактан жакырланган болушу мүмкүн, бирок руханий жактан дүйнөдөгү эң бай адамдарга айланышкан эле. Кыйынчылык аларды бири-бирине ого бетер байлап, сүйүүнү жаңы деңгээлге чыгарган болчу. Ошондой эле алар дүйнөдөгү эң бай адамдардай болуп дасторкон тегерегинде отурушкан. Алардын байлыгы акчада эмес, бири-бирин кадырлап, сыноодон тазаланып чыккандыгында экенин түшүнүштү. Кыйынчылык аларды ажыратпай, тескерисинче бир бүтүн кылып ширеткен эле.
Азыр Сапардын үйүндө жаңы жашоо башталды. Сапар баягыдай оор жумушка барбайт. Бирок колуна жыгачты алып, укмуштуудай кооз буюмдарды жасап, аны сатуу менен үй бүлөсүн багууда. Эрлан уулу болсо окуусун аяктап, чоң ишканада инженер болуп иштеп калды. Арадан 5 жыл өттү. Сапардын үйү эми мурдагыдай эски эмес. Балдарынын жардамы менен бир аз оңдолуп, короосуна гүлдөр тигилди. Бирок Сапар үйүнүн эң бурчунда ошол оор күндөрдө колдонгон таягын эстелик катары сактап койду. Кээде кечинде ошол таягга карап, ал күндөрдүн канчалык оор, бирок канчалык маанилүү болгонун эстейт. Айнагүл экөө азыр бири-биринин сөзүнө муктаж эмес. Көз карашынан эле түшүнүшөт. Кыйынчылык алардын ортосундагы сүйүүнү кадимкидей курчутуп, майда чүйдө талаш тартыштарды өчүрүп салган эле. Алар эми бири-бирине артыкча кам көрүшөт. Тамакты да чогуу жасашат. Кечинде китеп окушуп, жаштык кезин эскеришет. Ал эми уулу Эрлан болсо шаарда ийгиликтүү иштеп жатса да, ар дем алыш сайын айылга келет. Ал атасынын ооруп калганын жашоо мектеби деп атайт. Ошол оор күндөр болбосо, мен бүгүн эмнеге жетээримди билбейт элем. Жоопкерчиликти сезгенди ошондо үйрөндүм деп айтат ал. Анын сиңдиси болсо медицина факультетинде окуп жатат. Ал атасын дарылаган дарыгерлердин эмгегин көрүп, өзү да адам өмүрүн сактап калууну максат кылган. Бул үй бүлө кыйынчылыкты артка таштап, аны тажрыйба катары кабыл алган. Урматтуу угармандарым, ушуну менен биз биринчи бөлүмдүн соңуна чыктык. Жашоодогу эң чоң байлык капчыктагы акча эмес, башыңа иш түшкөндө жаныңда туруп, колуңду кармаган жакындарың экенин унутпаңыз. Эгер үйүңүздө жакындарыңыз бар болсо, бул дүйнөдөгү эң бактылуу адамсыз. Ар дайым үйүңүздөрдө ынтымак, дасторконуңуздарда береке болсун. Кийинки бөлүмдө жолугушканга чейин амандыкта туруңуздар.